жалганды канча кайсы учурда айтат дептир да. Эми жалганга айтпаганга аракет кылыш керек. Жалган чоң күнөө. Кээ бир учурларда жайыз. Мисалы жихадта. Түшүңөрбү? Жихадта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уруксат берген мисалы. Ошондой учурларда алдап койсо болот деген эмелер келет. Негизи жалган айтпаш керек. Мүмкүн болушунча таврия кылыш керек. Жалганда болбош керек. Таврия кылганга аракет кылыш керек. Абу Бакр Сиддик разияллаху анхуну окуясы келет го. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен болгон окуясында. Ошону таврия кылган. Пайгамбарыбыз менен кошо хижратта баратканда жолдон бирөө кармап алат. Ман хаза деп сурайт Абу Бакрдан. Сураганда хаза юршидуни тарих деген. Мага жол көрсөтөт дегенде, айткан бул жол көрсөтөт экен, жолоочу экен деген. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху бул менин пайгамбарым, мен жол башчым деген маани айткан. Кийинки башка кишилер башка нерсени түшүнгөн. Ушундай таврия деген нерсе болот, ушундай кылса жайыз. Негизи эле адам жалган айтканга аракет кылбаш керек. Жалганчы эң чоң күнөө.